жоокерлерди аскердик антка келтирүү үчүн дайындалган орундарга Hanım! Da! Чегара чегинде кызмат кылууга даяр болгон жоокерлер салтанаттуу ант беришти. Бул майрамдык кечеге аскердик курам менен катар аскер ардагерлери, атайын чакырылган коноктор жана ата-энелердин катышуусунда өткөрүлдү. Антка келтирүүгө киришкиле. Аскер жолжоболорун, талаптарын, командирлерин жана аскер башчыларынын буйруктарын так аткарууга Кыргызстан элине, ата журтка ак ниетинен салтанаттуу түрдө ант берем. Кыргыз мамлекетинин эркиндигин жана көз каранды эместигин коргоо үчүн бардык күчүмдү керек болсо өмүрүмдө да аябууга ант берем. Ант берүү салтанаттан келген ата-энелер да жоокер ууларын көрүп кубанып турганын айтышты. Ата-энелер менен эле чектелбей, жоокерлердин жакындары ал тургай Казакстан Республикасынан да атайын ата артып келген коноктор да бар. Былтыр окууду бүткөн, кийин окууга тапшырды, аз окуп атат эди. Аскерге барам деп келди. Өзү оор басырыктуу бала. Энди уктаганда уктайт эди. Кандай кылат эди. Энди азыр бете уже неме болуп каптыр, көрдүм. Жакшы. Өзгөрүү бар. Өзгөрүү бар. Жакшы жагына өзгөрүптүр. Жакшына болуп турат. Өз ыктыяры менен келди. Эсен аман ушу службасын бүтүрүп, өзүбүздүн үйүбүзгө эсен аман барышын каалайм. Ден соолуктары жакшы болсун, өмүрлөрү узун болсун. Келечекте дагы өзүнүн ой максаттары окуйм дейт, иштейм дейт, ошолорго жетсин. Неребиз Абдрахманжанов Мухаммад Бабур. Служба өтөгөнү армияга келди. Бир жалгыз уулум, жалгыз неберебиз, уул неберебиз. Аллахка шүгүр. Аскер кызматтагыларга ham шүгүр. Жакшынакай тарбия кылып жасап аттыр балабызды. Келечекте ушул жерге кызмат кыла турган жакшы жигиттерден, жоокерлерден болуп жетишинди каалаймын. Билесизби, жалгыз уулду аскерге жибербей койсо дагы болот. Албетте. Эмне себептен жөнөтүп атасыздар? Дагынам жакшынакай жигит болуп өсүүгө, ата мекенди коргоого, ошо салымын кошсун каалайбыз да. Ийгилик айтканыңыз келсин. Неберем жатып атам. Неберемне ушул ата энеси чоңойтуп, ушул даражага жеткирген ата энесине биринчи ыраазычылык билдирем. Рахматчыларга дагы чоңойтуп өсүрүп, ушундай ады көрүп турам неберемде. Аябай өзү дагы акылдуу, зирек бала болчу. Азыр да шу жерде мындай эле кичине көрүнүп турат. Аябай Кудайга шүгүр. Тааныбай азыр ант бергенде тааныдым кызым. Мындай болгон эмес эле мурун жылкыларда кызым. Эми менин айтарым ушуларга uzun ömür versin, baktalay versin. Geleceğe keng bolsun, mekende korgogон, el yurtun süygön baldardan bolsun. Uşulardı karagan askerlerge, komandirlerge çoğun razıçılık. Uşular tok bolsun, uşuların üyünde barçılık, amançılık, tınçılık bolsun kızım. Uşul bir yılda esen aman oynop gülüp, elin katarında dünyada tınçlık bolsun, elin katar aman esen gelsin. Uşulardı da kucaktap, jayıp, kütüp algıday bolalı. Аскердик ант берүү салтанатына келгендердин арасында 85 жаштагы Асалкан эне Кадамжайдан келсе, 90 жашы таяп калган Аман аба эгиз неберелеринин жоокер болгонуна кубанып, аларды куттуктоо үчүн атайын келген. Kadancay'dan geldim zaten. Enkine çevrem ant bergenini köreyen deyip geldim. Kudahasa zamanda sençmese yaxşı oynayıp gülüp, jigitlik bilçini becerişkez siyinip geldim. Bari balar esen ama oynayıp gülüp, öz nümese gelip, bala sakallar enelerine duasını alıp, yaxşı işler girişine kalayımın. Benim evrelerim Hasan Hüseyin, özlerine kalosum bilen gelgen armiyaga kısmet kılganı. Hazır buna antı berişti. Yine bu da kalasa barıp kızmatını ötüp gelişet. Benim ondan bir 5-6 umurun gelip görgemin baştaki emez. Şu orunda atkanday oluptur. İçimcil uzuğa. Жақсы, балдар жақсы. Аскерге кетерде эмнелерди айттыңыз эле неберелериңизге? Эми командирдин айтканы кылган. Жақсы кызмат кылган. Жақсы барып, жақсы келген дедим.
Эгиздериңиздин мүнөзү кандай? Мен билгенден эгиздер экөө бири-бирисиз тура албайт. Неберелериңиздин мүнөздөрү кандай? Мүнөздөрү Бирин бирин-бирин урушуп койсо экинчиси таарынып, азыр аскер кызматкерлерин кыйнабайбы? ошондой болот. Үйдө да болгон. Эми кичине үйрөнүшөт да. Ар бир атуу кызмат кылышка укуктуу, анан кийин аларга парыз. Ар бир атууга. Эми ушулар жакшы барып, кызматын жакшы өтөп, эсен-аман ойноп келгендиги үчүн ушул балдарды ошентип көрүшкө насип этсин. Біріншіден саламатсыздар ма? Мен осы Қазақстаннан келіп тұрмын. Тоқтоғылдан құдаларымыз, құда баламыз присяга принимать етіп жатыр. Сол присяганы құттықтайын деп жатырмын. Аман-есен осы службаны өтіп, Қырғызстанның мықты азаматы болсын, бәріне денсаулық, жақсылық бола берсін. Ант берүү аземинде чегара отрядынын жетекчиси жана келген коноктор да өздөрүнүн каалоо тилектерин жана кеңештерин айтышты. Урматтуу жаш жоокерлер, мен сиздерди эң биринчи аскердик антыңар маанисине көңүл бургула дейт элем. Себеби Кыргыздын атактуу баатырлары дагы мекенин коргош үчүн колуна курал алып ант берип келишкен. Аскердик антта көргөзүлгөндөй биздин мамлекеттик мыйзамдарына ылайык сактап, жана аскер башчыларынын буйруктарын так аткарып, эң башкысы Кыргыз мамлекетинин эркиндигин жана көз карандыздыгын коргоодо бар күчтөрүңөрдү керек болсо өңүңөрдү аябагы ата журт алдында ант бердиңер. Жогоруда айтылган ар бир сөздүн маани өтө чоң. Эми силер ант берген соң Манас атабыздын 40 жоросундай чыныгы жоокерлерден болуп, келечекте муундардын бакубал жашоосун, биздин элдин бейпилдик турмушун, жалпы журтубуздун тагдырын өз колуңарга жоопкерчиликке алып отурасыздар. Элчибек Нуржадиевичтин жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Ата мекен чегарадан башталат. Аны коргоо, сактоо ар бир атуулдун милдети. Бүгүнкү күндө чегара кызматынын аскер бөлүктөрүндө өз ата мекени, эли журтун сүйгөн чыныгы жоокерлер жана офицерлер кызмат өтөдө. Ошондуктан аскер кызматынын кадыр баркы күн сайын өсүп, чегара кызматынын аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөөгө умтулган жаштардын саны көбөйүүдө. Анткени жоокерлерди окутууда заманбап техникалар менен камсыз болушкандыгы буга далил болуп эсептелет. Кылымдарды карыткан тарыхыбызда эң татаал учурларда ата мекенди коргоо үчүн аскерлер менен бирге жалпы элибиз тикесинен тик турган. Ал эми мамлекетибиздин күзгүсү болгон мамлекеттик чегара кызматынын аскер бөлүгүндө кызмат өтөө чыдамкайлыкты, чыныгы патриоттуулукту талап кылган түйшүктүү жана сыймыктуу кызмат экенин белгилеп кетким келет. Азыркы мезгилде чегара кызматы өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүнүн ажырагыс бөлүгү. Укуктуу статуска ээ болуу менен мамлекетибиздин чегара коопсуздугу жана анын коргоону жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу боюнча өзүнүн милдеттерин татыктуу түрдө жүзөгө ашырып келет. Коноктордун арасындагы чегара ардагери жана ата-энелердин атынан да каалоо тилектер айтылып, бүгүнкү салтанат жогорку деңгээлде өткөндүгүн, аны менен катар жоокерлердин антка бек туруп, үй бүлөсүн уятка калтырбай, мекен чегин көздүн карегиндей сактоого ишеним артып өтүштү. Милдети мекенди коргоодо. Мына бүгүнкү биздин жаш жоокерлерибиз өз мекенибизде болгондо да чегибизди коргойло деп өзүңөрдүн бүгүнкү аскердик антыңарды алып жатасыңар. Баарыңарга чын денсаулык, узак өмүр, келечегиңер кең. Ушул кызматты эсен аман бүтүрүп, ата-энеңердин алдына 6 саныңар аман барышыңарды тилеймин. Байрамыңар менен бүгүнкү аталган күнүңөр менен болду. Урматтуу аскерлер, баардыгыңыздарга бүгүнкү ант берүү аземиңиздер менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Азем аябай жакшылап болуптур. Командирлерге ушул жерде чегарада эметип аткан бүт командирлерге рахматыбызды айтабыз. Аябай сонун кылып балдарыбызды тарбиялапсыздар. Ушу тарбия менен чоңоюп балдарыбыз мекенибизге, кыргыз элибизге баардыгына жакшы кызмат өтөгөн жигиттер болуп чыгышына тилектешмин. Урият Борончиева кубанычтан көз жашын тыя албады. Анын уулу Фархат Нурфидинов
ант берип жаткан жоокерлердин атынан чыгып сүйлөп, жаңыдан кызмат өтөй баштаган куралдаштарын ар намыстуулукка, мекенчилдикке үндөгөн ой пикири анын апасынын гана эмес, жалпы эле салтанаттын катышуучуларында сезимин ойготту. Бүгүн салтанаттуу түрдө ант берип жатып, ата-бабаларыбыздын эрдиктери эске түшөт. Эл жер үчүн канчалаган кандуу согуштарда эрдиктерди жасаган. Ошол баатырлардын тукуму биз. Ал кезде бизде алар үчүн кийинки муун жана келечек элек. Азыр убакыт келип, колго курал кармап, мекенди коргоп, элдин ишеничин актай турган эр азамат жоокер болдук. Кыргыз эли баатырлардын тукуму, Манас атанын урпагы жана тайманбас жолборс жүрөк элбиз. О кыргызым, тууң бийик түшмөгөн. Мекениң бар ата-бабаң түптөгөн. Батыр кандуу жаштар турса артыңда, мекен болот бул аламда гүлдөгөн. Урматтуу кыргыз журтум, биз Кыргызстандын тынчтыгы, бейпилдиги жана өркүндөп өсүүсүнө өз салымыбызды кошуп, ишеничиңиздерди актайбыз деп убада беребиз. Элдин бейпилдиги жана тынч уйкусу үчүн күн түндебей мекенди коргоого ар дайым даярбыз. Бейиштин төрү болгон Кыргызстанды коргоо, мекен үчүн курман болуу биз үчүн сыймак. Уулдарың бар ата журтка ант берген, ала тоону мекен кылып жер деген, коргоо элин намыс үчүн тайманбас, өз эл жерин душмандарга бермеген. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн жана тынчтыгын коргоого, керек болсо жаныбызды аябоого, бар күчүбүздү жумшоого ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиz. Ант беребиz. Азыр мен кубанычымда чек жок. Бул жерде 400 бала бар экен, 400 баланын ичинен ушу мен уулумду тандап алышып, азыр ушу командирлерди аябай мага ыраазычылыгын айтып атат. Бардык ата-энелерге ушундай уулдарды тарбияласын, ушундай уулдарыбыз көбөйсүн. Кыргыз мекенине жакшы кызмат кылышсын, бар болушсун, аман болушсун. Ушул жердеги аскердик кызматчыларга дагы чоң ыраазычылыгын билдирем. Уулум, сага айтарым, ушул мекениңди жакшы коргоо, үлгүлүү жигиттерден бол. Бул деген сенин ыйык кызматың. Барып ушу апа барып элимди, жеримди коргойм деп келдиң. Ушу кыргыз элиңди биринчиден уят кылбай турган, бизди уят кылбай турган жакшы уулдардан бол. Айткан азыркы ант бергениңди эң жакшы сапатта аткарып, жакшы уулдардан болуп, кыргыздын уулдарынан болгон. Элдин уулу бол балам. Келген конокторго чек ара тармагынын кинология борборунун өздүк курамы жана уламышка айланган Бөрү атайын багыттагы отрядыда аскердик күжүрмө ыкмаларын көргөзүштү. Аябай сыймыктан атабыз, эл жерин коргойбуз деп келип аракет кылып, жакшы ден соолугу таза экенин көрүп, аябай сүйүнүчтөр болуп турабыз азыр. Кызмат жакшы буюрса. Ата мекенге кызмат кылабыз. Курал жаракты чачуу, оңдоо, ошол баардык нерсени үйрөнүп атабыз. Ого атып атабыз, баары жакшы. Мурдагыдан караганда условия бардыгы бар экен. Жакшы буюрса. Жылдагыга салыштырмалуу быйылкы аскердик чакырууга келген жоокерлердин саны арткан. Жоокерлер ант берүү учурундагы сезимдери менен бөлүшүп, мекен коргоого болгон даярдыктары мыкты экендигин билдиришти. Салтанаттуу аземден соң ата-энелер менен жоокерлерге жолугушууга уруксат берилди. Жогоруда белгиленгендей, быйыл жоокерлердин саны көптүгүнө байланыштуу аскер бөлүктүн спорт аянтчасында учурашууга шарт түзүлгөн. Экинчи небере уулум менен келдим. Эгиз балдары ошо кичинекей. Şu nevremizde anт берген дегенден келдик. Şu жакшы. Эгиздердин бири келдиби? Ооба. Şu жакшы кызмат кылып, элибизге, Кыргызстаныбызга жакшы кызмат кылып, элибизди коргоп, жакшы служба кылганын каалайм мен. Үй бүлөдө 5 тууганбыз, чоңдорубуз экөөбүз. Жашым жетип службага жашым жеткен үчүн келдим өзүм каалоом менен. Анан бул жер өтө жакшы. Биринчиден мен терең ыраазычылык билдирем өлкө башчыбызга. Ошондой эле бул жерде иштеп жаткан аскер кызматкерлерине жакшы мамиле кылып, жакшы карап атышат. Ошондой эле бүгүнкү күндө өтө кубанып турам бул күн. Андан кийин сыймыктануу өтө кубаныч. Бүгүн ата-энелер менен жолугушуу,
Мына бул жерде көптөгөн нерселерди, билбеген нерселерди үйрөнүп жатабыз. Шериңдин аты жөнүң ким? Буга чейин канча күнгө ушул эки бөлөк жүрө алдыңар эле? Шеригим аты Бир айдан бери сагындыңбы? Дамир. Эми аралыкта болду сагынгандар. Бир жыл ичи кантип чыдайсың? Bundan murun dile jirgamiz. Ошо ал деле окуусу бар, окуусун бутса келем деп атат. Ошо. Ош шаарында жашайм. Неберем Жаллабаттан келди, Жаллабат шаарынан. Бүгүн присягат эткенине салтанаттуу бардыгы неметип жакшы. Мурункудай эмес, эң жакшы бая сайыздын убагындай кийимдери жана башкалары, тартиптери карабайсыз, биремендери неметип. Мен аябай бүгүн кубанып отурам буларга. Ошол уйланып бердим чагымда. Жакшы, дедовщина жок. Сәниялар жакшы, баары жакшы. Менде баары жакшы. Жакты. Жакты. Кийимдери жакшы. Неберем Курканбайгүлү Нуртилек. Ошону армияга жибереткени келдим. Өзүм багып чоңойткомун. Кандай тарбия бердиңиз эле? Канча өзгөрүптүр азыр? Кандай өзгөрүптүр небериңиз? Айнанайым, жакшына. Мунун 7 тагастын армияга барып келген. Калгандарға барган, Тербалияга. Ошолордун жолун жолдойт. 90-домун. 90-досуз, азамат. Чек ара тармагын ушу Жаллабат тарапка бөлөт бизде. Азыр 20-24 аскер бөлүгүндө 1 айдан бери ушул жердебиз. Гражданкада жүрүп бул жакта айырмасы өтө чоң да. Бул жерде бизде командирлерге рахмат ушу. Өзү аскердик немен патриоттук сезимдерди ойготуп, өзү кантип алып жүрүштү баарын үйрөткөн. Сыймыктанып атам. Ушу көптүн катарында балам немеге келди деп. Небереңиз? Неберем 3-чү баламдын баласы. Ушунан бүгүн ант берет экен дегенден сүйүнүп көрүп келейин деп келдим. Рахмат. Өзгөрүптүрбү небериңиз? Дагы 1 айдан кийин билебиз деп. Бул жага келип тартипти бар нерсени үйрөндүк. Гражданкада кылбаган нерселер. Спорт менен машыгам, бир аз техникадан жөнөдүм. Мекен алдындагы ыйык милдетин татыктуу өтөөгө ант берген жоокерлердин даярдыгы дагы 1 ай бою жүргүзүлөт. Алардын жөндөм жана шыгына жараша аймактардагы чек ара бекеттеринен мөөнөттүк кызматтарын улантат. Өзүңүздөр көрүп болгондой, мына бүгүнкү күнү биздин улуттук коопсуздук мамлекет чек ара кызматынын чек ара аскерлигинин Ош областы боюнча башкармалыгында жаш жоокерлер аскердик антка келтирилип, чоң майрам болуп отурат. Биздин милдетибиз жаш жоокерлерди үйрөтүү, аскердик тарбиялоо, андан кийин антка келтиргенден кийин мына Кудайым буйруса эртеңки күндөн баштап жоокерлердин жөндөмүнө карап, өздөрүнүн каалоосуна карап аскердик адистерге бөлүп, адистик боюнча даярдайбыз. Андан кийин Ош, Жаллабат областарына чек ара заставаларына жөнөтөбүз.